Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сын ой жүгүртүү ыкмалары жөнүндө кеп улантабыз. Бүгүн экинчи сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын аталышы кошуу кемитүү кызык экен деген усулдар. Өткөн сабакта кеп кылган insert деген ыкма бул азыркы кезде белгилүү болгон текст менен иштөөдөгү эки ыкманын бири болуп эсептелинет. Бүгүн ушул экинчиси жөнүндө кеп кылабыз. Ушу кошуу кемитүү кызык экен деген ыкманы колдонуу менен текстти окууда сабакта баягы эле текстке 3 белги коюлат. Албетте бул сабакта дагы мугалим өзүнүн койгон максатына жараша баягы 3 баскычтан тургандай кылып уюштурат. Биринчи баскычы чакырык же болбосо мээге чабуул, экинчи баскычы бул түшүнүү болот, үчүнчү баскычы болсо ой жүгүртүү жана жыйынтык чыгаруу болот. Негизи бул ыкманы колдонуунун максатын мугалим өзү тандап алат. Адатта бул максат кандайдыр бир сабактын башында берилген ырастоону, кандайдыр бир ойду ошону тастыктоо үчүн, далилдөө үчүн же болбосо туура эмес деп аны четке кагуу үчүн текстти окуса болот. Алгач коюла турган белгилерди, тексттин четине коюла турган белгилерди жана алардын маанисин айтып берейин. Биринчи кошуу белгиси. Бул кошуу белгиси ооба сабактын башында айткан ырастоону ушул жерде текстте айтылган ой ырастап турат, далилдейт экен деген маанини билдирет. Экинчи алуу же кемитүү белгисин коебуз. Бул болсо биз белгилеген ырастоону аябай эле алсыз далилдеп турат же болбосо таптакыр эле каршы келет экен дегенди билдирет. Анан үчүнчү белгини мугалим өзү тандап алса болот. Кызыктуу белгилерди койсо болот. Мисалы, илеп белгисин койсо болот, жылдызча белгисин койгула деп тапшырса болот. Ал болсо бала текстти окуп атканда кызыктуу экен деген бир ойду жараткан нерсени тапса, ошол жерде маалыматты тапса, ушундай белгини коюп койсо болот. Илеп белгисин же жылдызчаны. Бүгүн сабактын мисалы катары мен бир текст окуп бергим келет сиздерге. Ошол текст аркылуу ушул усулду көрсөтсөм деп ойлойм. Айтайын дегеним, бул текстти дагы мен азыр сиздерге сунуштай турган жана ушул ыкманы дагы мисалы мекен таануу сабагында, жаратылыш сабагында же болбосо кайсы бир тил сабагында деле колдоно берсе болот. Текст аталышы бул табият сырлары деп аталат. Жана табиятты коргоо деп атаса болот. Биринчи баскыч. Буга 5 мүнөт белгилейбиз. Мен биринчи сабактан айтып өткөм. Ар бир баскычка мугалим убакытты так белгилеп алыш керек дагы, ошондон ошол убакыттан чыкпаш керек. Мугалим мисалы балдарга ушу темага байланышкан табиятты коргоо, табият сырларына байланышкан бир суроону берсе болот, өзү даярдап алып, класстын даярдыгына жараша, же болбосо дароо эле кандайдыр бир ырастоону берсе болот. Мисалы, суроого мисалы, кандай дейсиңер балдар? Кумурсканын негизи бизге пайдасы барбы? Же болбосо бакайым неге жаралып калган, кандай дейсиңер деген суроону берсе болот. Же болбосо ырастоо дароо эле. Балдар, мындай деген ырастоо бар. Жаратылышта керексиз эч нерсе жок. Ашык эч нерсе жок. Жаратылыштын ар бир мүчөсүнүн аткарган милдети бар экен. Ушундай ырастоого кандай дейсиңер деп суроо берсе болот. Балдарга өз оюн айтканга, эркин сүйлөгөнгө, бири-биринин оюна каршы пикирин билдиргенге мүмкүнчүлүк бергиле. Бул дагы аябай жакшы ыкма, себеби өсүп аткан бала акыры коомдун ичинде, элдин арасында эркин жашап, өзүнүн оюн билдирип, ошол учурда башкалардын оюн сыйлаганга да үйрөнүшү керек. Бул аябай жакшы ыкма, ушул жакшы баскыч. Балдарга негизи аябай жагат бул баскыч. Андан кийин окуучуларга текстти окуганга мүмкүнчүлүк бергиле. Текст алдын ала даярдап алсаңыздар болот кагазга, же балким бул китептеги бар текст болушу мүмкүн. Ошону окугула деле да мен жогоруда айткан кошуу, кемитүү жана илеп белгилерин коюп окугула деп, алардын маанисин түшүндүрүп койсоңуздар болот. Албетте класста балдардын саны ар түрдүү болот. Ошондуктан мурдатан билип жүргөн
баягы жакшы көңүл бура калышы мүмкүн, же болбосо ичине тартымчагыраак балдар болсо аларга айрыкча мындай көңүл бөлүп, мындай сен түшүндүңбү деп сурап койгон жакшы да. Себеби алар дагы башка балдар менен тең иштегенге, алардын артта калбай иштегенине мүмкүнчүлүк берет. Алардын өзүнө болгон ишеними кичине артат дегендей. Азыр болсо текст окуп берелик. Демек, сабакка биздин үлгү сабагыбызга коюлган мисалы ырастоо бул жаратылышта керексиз ашык эч нерсе жок. Анан биз балдардын ой пикирин уктук. Эми экинчи баскыч бул түшүнүү, башкача айтканда сунушталып жаткан маалымат менен таанышып, ага белги коюп чыгуу. Текст мындай. Мен азыр сизге текст окуп берейин. Океандын жээгинде жашаган бир адамдар чардактарды атайы кырып жок кылып салышыптыр. Себеби алардын оюнча чардактар океанда жашаган балыктарды өтө эле көп жеп салган эмес. Бирок көп өтпөй түшүнүксүз бир себеп менен балыктар да өлө баштайт. Адистер балыктарга кайсы бир белгисиз оору пайда болгонун айтышкан. Көрсө чардактар каалаган эле балыкты кармап жей бербейт экен. Алар океандагы балыктын кайсынысы оорулуу, алсыз экенин билишет турбайбы? Алар дал ушуларды алып жешет. Дени сак, алдуу, тукум уланты ала турган балыктарга чардактар тийбейт экен. Ошону менен бир жагынан океандын суусун оорулуу балыктардан тазалашса, экинчи жагынан чардактар балыктардын жоголуп кетишинен дагы сакташат экен. Мына ушул текст балдарга сунушталган. Балдар кунт коюп окуусуна көңүл бурасыздар. Аралап көрүп балдар белгини коюп атышабы, адашып, жаңылып, өзүн жоготуп койгон балдар болсо, аларга көңүл буруп, дагы бир жолу кайталап акырын жеке ишти ушул аркылуу улантсаңыздар болот. Үчүнчү баскычта болсо бул ой жүгүртүү баскычы. Текст окуп бүткөндөн кийин балдарга сунуштайсыздар. Текстти кайсы убакта окуп бүтөсүздөр? Башында белгиледиңерби, мисалы 10 мүнөт деп. Ошол мүнөт бүткөндөн кийин балдарга тексттин аягына чыгууну өтүнүп, андан кийин айтсаңыздар болот. Кана эми баягы эле жупташып иштеп, же болбосо топтошуп иштеп, эгерде класста балдар көп болсо, өзүңөрдүн пикириңерди бөлүшкүлө. Кайсы ойлор бар экен? Текстте айтылган сөздөр, же болбосо сүйлөм кайсыл биздин ырастоонуга далил болот экен ошого? Ушул биздин ырастоого каршы келген сөздөр барбы экен? Же болбосо силерди бир кызыктырган нерсе пайда болдубу? Ар бир топтон, же болбосо ар бир жуптан ушул суроолорго жооп алсаңыздар болот. Анан акырында жыйынтыктоочу нерсе катары бул сабактан эмне билдим деген темага мисалы дил баян жазышса болот. Болбосо мен дагы эмне билгим келет деген темага дил баян жазса болот. Ишенип коюңуздар, бул иш дагы балдарды аябай кызыктыра турган нерсе. Балдарда китеп окуудан мындай тажап кетүү сезимин, же болбосо чарчап кетүү сезимин пайда кылбайт. Бул сыяктуу тексттерди силер бул жөн гана мисал, андыктан өзүңөрдүн классыңарга, өзүңөрдүн сабагыңарга жараша, койгон көздөгөн максатыңарга жараша каалаган текстти тандап алсаңар болот. Бул балдардын аябай кызыгуусун жаратат, балдарды аябай жандуу иштетет. Бул дагы жакшы ыкмалардын бири болуп эсептелет. Ошентип биз алгачкы 2 сабакта текстти окуу жана текст менен иштөөнүн азыр кеңири белгилүү болгон 2 ыкмасы менен тааныштык. Бул инсерт, экинчиси болсо кошуу, кемитүү жана кызык экен деген тексттер. Айтайын дегеним, негизи сын ой жүгүртүү усулдары бул толугураак атаганда текстти окуу жана текстти жазуу аркылуу окуучуларды сын ой жүгүртүүгө үйрөтүү деп аталат. Бул толук аталышы. Сын ой жүгүртүүнүн канчалык мааниси бар экендигин башында айтып өттүк. Азыр айтайын дегеним, бул ыкмалар негизи текстке негизделет. Текстке таянып жүргүзүлө турган иш-чаралар болуп эсептелинет. Бирок текст сөзсүз эле түрдө кагазда жазылган эмес, бул видео тексттер да болушу мүмкүн. Фильм болобу, даректүү тасма болобу, же болбосо аудио тексттер дагы болушу мүмкүн. Аларды дагы колдонууда ушул ыкмаларга таянса болот. Экинчи дагы бир маанилүү нерсе, бул негизи курста каралчу бардык ыкмаларга тиешелүү болуп эсептелет. Балдар менен ушундай ишти жүргүзгөндө, ушул сын ой жүгүртүү ыкмаларына таянып сабак өткөндөн кийин жыйынтыктоо иретинде үй тапшырма берсеңиздер, кайтарым байланыш деген түшүнүк бар. Кайра балдардан ушул текст аркылуу, ушул ыкмалар аркылуу
алган билимдерин жыйынтыктап айтып берүүсүн суранышыңар керек. Сөзсүз силер балдардан алардын жообун угушуңар керек, же болбосо жазуу түрүндө алышыңар керек. Бул өтө маанилүү, себеби деген бир объективдүү көрүнүш бар да, мисалы адам баласы бир нерсени жасаганда, баштаганда ошол баштайбыз, кайсы бир максат менен, кайсы бир ой менен аны иш жүзүнө ашырабыз, процесс жүрөт, анан кайсы бир жыйынтыкка келебиз. Туурабы? Ошондо адам баласы үчүн эң маанилүү нерсе баштаганыбыз, ойлогон оюбуз ишке аштыбы, ошол биз каалаган жыйынтыкка жеткирдиби деген суроого биз сөзсүз жооп алышыбыз керек. Эң маанилүүсү биз ошол жыйынтыкты көрүшүбүз керек, эмне бергенин билишибиз керек да. Окуу процесси деле ошондой. Балага азыркы эле чагдактар жөнүндө текст окудук. Алар белгини коюшту, кошуу, кемитүү кызык экен дегенди, туурабы? Ошол алган маалыматына таянып, талкуулап, баардыгын жөнүндө айтып, баягы башында берилген жаратылышта ашык эч нерсе жок деген ырастоо, туура эмес экендигин талкуулагандан кийин жыйынтыктоо катары силер аларга дил баян жазып келүүнү тапшырдыңар. Мейли 3 сүйлөмдөн турабы, 2 сүйлөмдөн турабы? Ошол дил баянды силер сөзсүз балдарды класстан окуп берүүсүн өтүнүп каалагандарын, иштерин чогултуп алып, силер текшергенден кийинки сабакта канчалык убактыңар аз болбосун, канчалык бир кызыктуу маанилүү теманы даярдап албаңыз, баягы баштап койгон ишти, дил баяндарды ошол боюнча өзүңөрдүн оюңарды айтышыңар керек. Жалпы силерге кандай пикир калтырды, кайсыл айтылган ойлорго токтолгуңар келет, кайсыны баса көрсөтүңөр келет. Сөзсүз балдар ала өзлөрүнүн иши, эмгеги мындай тыянактуу болгонун, силер ошого көңүл бурганыңыздарды балдар көрүшү керек. Себеби андан ары ошол эле класс менен иштегенде кийинки иштериңерге дагы бала мурункудан да кызыгуу менен берилип, бала мурункудан да сизге ишенип, өзүнүн жасаган ишинен кандайдыр бир натыйжаны күтөт. Ал болсо балада кандайдыр бир активдүүлүктү пайда кылат. Өзүнүн позициясын, өзүнүн көз карашын эркин айтканга үйрөтөт. Кандайдыр жалпы эле сабакка, силердин темага, силердин сабакка болгон кызыгысы жаралат. Рахмат.